Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Мен активисттер кармалгандан бери сабырдуулук кылып ушул өзүмдүн ой пикиримди билдирбей отурдум эле. Ушул жок дегенде бийликтин деңгээли юбка менен жоолукка түшпөй, аялдарды үй камагына болсо да чыгарып койсо керек деген үмүт мененчи. Бирок баарыңыздар бүгүн кайгылуу окуяга күбө болуп отурабыз. Орозайым Нарматова менин досум болот. Бүгүн анын жыгылып калганын көрүп, анын абалынын ушунчалык оор болуп турганын көрүп дагы соттор эртеңки күнгө жылдырып, ошол кызды жок дегенде больницага чыгарып, дарыланганга мүмкүнчүлүк бербегенин көрүп отурупчу, мен ушунчалык кайдыгер карап тура албадым да. Соттор, силерде деле кыз бар. Силерде деле эне бар. Кудайдан корккула, башыңарга түшүп, мындан 2 эсе кордук тартып калбагыла. Ушул нерсени эсиңерге сактап койгула. Булардын күнөөсү жок. Кана бир прокуроруң, бир следователиң жооп бердиби суроолоруна? Көрүп атпайбызбы соттор кантип өтүп атканын? Уятыңар барбы? Бетиңер барбы? Жок дегенде кыздарды бошотуп койбойсуңарбы? Ушул кичинекей кыздар ушулардын колунан эмне келмеген эле билиңерди башыңарга тартып алгылачы. Жер кетпесин деп жерди сокташ мекенин үчүн күйүш бул кылмышпы? Анда өлтүргүлө бар жогуңузду. Камап кордоп не кыласыңар? Өлтүрүп эле салбайсыңарбы нары? Бул не деген кордук? Бул не деген кордук? Кыргыз кантип жатасың үйүңдө, кантип уктап атасың, кантип тамагыңдан нан өтүп атат? Ар бириңдин колунда смартфон бар, жок дегенде кайрылуу жасап койбойсуңарбы? Кыздарды чыгарып койгула, Кыргыздын тарыхында аялды эч ким кордогон эмес деп. Эркек барбы Кыргызстанда? Бир эркек барбы ушинтип кайрылуу жасап койгонго? Силерди чыккыла, төңкөрүш кылгыла деген эч ким жок. Пожалуйста, кылбагыла. Просто пикириңерди билдирип койбойсуңарбы? Не, сөзсүз өлүш керекпи? Сөзсүз кырылыш керекпи ошол кыздар? Бул не деген көрүнүш? Не деген көрүнүш? Айгүл Жапаров ушинтип, бул не деген көрүнүш? Бул не деген деп жүргөндө Орозайым силердин көз жашыңарды арчып жүрбөдү эле? Атасы менен апасы аксакалын сүйрөп коюп, керек болсо Тажияга барган жеринде силердин Садыр Жапаровдун китебин таратып жүрбөдү эле? Ошол жакшылыктарды унутуп калдыңызбы, урматтуу Садыр мырза? Бул сиз үчүн сыноо. Бийликте турганыңыз бул сыноо сиз үчүн. Кудай сизди сынап түрмөгө салды. Андан алып чыгып бийликке койду. Сиз ойлобоңуз бул менин жеңишим деп. Бул сиз үчүн сыноо. Эртең Кудай ушундан 2 эсе кылып башыңызга салып коюшу мүмкүн. Коркпойсузбу элдердин, энелердин каргышынан? Кыздын 40 чачы улу бейиш эненин тамынынын астында дейт. Кантип ушинтип кыздарды кордоп, тынч уктап атасыз? Кантип уктап атасыңар? Башыңардан өтпөсө дагы мейли эле. Биз айтпадыңыз беле менин бала бычыратып өлтүрүп койгон баламды, ошол кишини мен кечирдим деп. Буларды эмне үчүн антип айкөлдүк кылып чыгарбай атасыз? Саясат үчүн беле бар жогу? Өзүңүздөн чыккан ар бир сөз саясат үчүн беле? Сизде ушунча кичинекей тырмакчалык, адамгерчилик жокпу? Бул кыздар эмне кыла алат? Колунан эмне келет? Биз мыйзам, тартип, ыйман дегенибиз үчүн жүрөбүз ушинтип. Болбосо качан эле бийликте отурмакпыз биз? Бийлигиңерди башыңарга тартып алгылачы, кыздарды бошотуп койгулачы. Кудайдан корккула. Ушунча энелердин каргышы, ушунча энелердин көз жашы, сыздатып аткан жакындарынын көз жашы, тилеги, Кудайга жалынып кылган дуалары соо койбойт силерди. Ушуну бир билип койгула. Өзгөчө сыртта ыйлап, мусапыр болуп жүргөн мигранттардын көз жашы силерди соо койбойт. Урматтуу соттор, эсиңерге келгиле. Жок дегенде аялдарды чыгарып койгула. Бир нерсе деп чыкса эле камайм деп коркутасыңар. Керек болсо фараон өткөн дүйнөдөн, фараон, Кудай ошол фараондун көзүн ачып койгон. Силер ким болуп калыпсыңар? 2 күндүк бийликте кимсиңер силер? Кудайдан да улук болуп кеттиңерби? Ушул соттор силер дагы жооп бере турган күнүңөр келет. Бул дүйнөдө болбосо дагы акыретте жооп бересиңер. Өлбөс адам эмессиңер силер дагы. Эстеп койгула ушуну. Кудай акыретте жазаңарды берет.
Силерде дагы эне бар, карындаш бар, кыз бар. Унутпагыла. Бул кордуктар калбайт жерде. Бул көз жаштар калбайт. Чыгарып койгула. Кеч боло электе. Урматтуу абакта отурган активисттер, мына ачарчылык кармап аткан активисттер, силер башкаларга керегиңер жок болсо, силер жакыныңарга керексиңер. Бир тууганыңарга, жок дегенде кошунаңарга керексиңер силер. Силер үчүн сыздап, энеңер, атаңар, кызыңар эле отурат. Унутпагыла, силер ушуларга керексиңер. Эгоист болбогула. Ачарчылыкты токтоткула, эртеби кечпи чыгасыңар, силер баатыр болуп чыгасыңар. Ушунча адамдарды сыздатып койгон, бул нерсе жерде калбайт, силер баатыр болосуңар. Ошон үчүн ачкачылыкты токтоткула, өзүңөрдүн өмүрүңөрдү өзүңөр кыйганга барбагыла. Силердин өмүрүңөр баарынан бийик турат.